Убакыттын гана убакыты коробойт дейт эмеспи, урматтуу көрүүчүлөр. Убакыт бир жерде турбайт экен, жана ал өзүнүн убактысын канчалык коробосун ким билсин, бирок адам баласында ар бир убакыт минута, секунд өтүп турат экен. Мына ушул убакытты жакшы мүнөттөргө толтурууга ар бирибиз салым кошолу. Сиз дагы жашооңуздун кайсыл бир бөлүгүн жаркыратканга аракет кылыңыз дейли. Жана сөз түрдө биз менен Кел чай ичели программасы башталып турат. Кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. А биз болсо бүгүнкү чыгарылышыбызды баштайбыз. 2 саат бою сиздер үчүн сонун бир маанилүү кылып өткөргөнгө аракет кылалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Бийлик берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1-ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздердин күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, чайдан ичиңиздер, келиңиздер чогуу чай ичели. Ал эми биздин студиябызга келген маектешибиз бар. Сиздерге тааныштырып өтөлү. Абдан көп, кайсыл жагын айтсам деп азыр аябай даярданып турам. Көп кырдуу талант десек болот. Бизде акын, фотограф, дизайнер, дегиле өз учурунда журналист, таеквондо менен машыгат. Бизде Жаңылай Кекеева. Кош келиңиз. Кутман таңыңыз менен эл журт менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Кутман таң. Биз үчүн эртең менен турган аябай оор. Бирок мен акыркы учурларда мындай аракет кылып атам да, эрте туруп баскангачы таңдан. Анан ошого мындай бир аз көнүп баратам, бирок жакшы таң болуп атат. Жакшы, кош келиңиз дейли. Рахмат чакырганыңыздарга. Кош келиңиз. Азыр мага кирип келгенде эле ушул сиздин кийимиңиз көзүмө учурады да. Өзгөчө экен. Анан сизди жогоруда ушул баягы дизайнер деп тааныштырдым да. Ушул кийимди өзүңүз өзгөчө кылып алганыңызды айтып бердиңиз да. Ушундан баштайлычы алгач эле. Рахмат. Негизи мен кичинекейимде мындай ушундай саймаларга жакын болчумун да. Апам үйгө бир нерселер тиккенде деле жанына бир ак эмен кеземен алып, ошого жанагы чачыгы чыккан мурун жолуктар бар болчу. Ошонун жолуктан жибин чыгарып тикчүбүз. Анан ошентип үйрөнүп жүрчүмүн. Кийин аябай кызыгып атайын окудум курска. Асель Далбаева деген эжекебизден. Анан окугандан кийин бул кызыгуум артып, анан ишеним да болгондон кийин ушундай бир жакшы кооздук, өзүмө индивидуалдуу бир кийимдерди тигип чыкканды кызык көрдүм да. Анан кийин башкаларга да тигип баштадым. Ошентип азыркы учурда бул акыркы эмгегим. Негизи жалпысына муну өзүм тиккен жокмун, бул атамдын пиджагы деп койдум. Кадимкиле мырзалардын пиджагы. Пиджагы, атамдын пиджагы. Анан барсам залда турган экен, көрүп ушуну апама келип айтып атпаймынбы? Аябай жагып атат, ушуну мен өзүмө тигербейинби десем, ооба кийер деп ошентти. Анан алдым дагы ошол эле кечинде сүрөттөрүн тартып чыктым бул сайманын. Тартып баштагам, артында дагы бир кыздын сүрөтү бар. Мындай кыздын көзүн жумуп турган жалбырактуучу. Ошону тигип баштагам. Ал күнү ошону бүтүргөндөн кийин эртеси күнү дагы кооздодум. Анан кийин бул жери кенен болуп калат да, эркектердин ошондо бул жерине да вышивка берип койдум. Ошондо мындай жакшы кармап калат депчи. Колдоруна дагы ушундай сүрөт тартып туруп, анан вышивать этип, желкеси да бизге чоң болот да негизичи. Аны да бул жерден өйдө чогултуп туруп, анан өзгөчө жасап койдум, ооба. Анан ошол
кызыккандар аябай ооба чөнтөктөрүнүн артына дагы ушундай ачык жерлерине мындай эмелерди бердим. Анан кызыккандарды саймаларды колуңуз менен чүрдүңүз. Ооба, колум менен эле ийне менен отуруп алып шашпай, майда ишке аябай жакынмын ошого. Демек бир эле күндө бүттүбү бул, Жок, 2 жумада бүттү. 2 жумада. Ооба, бир аз мындай эс алып, анан кийин тигип, ойлонуп ошентиптим да, мындай кандай кооздук киргизсем, аябай арзан көрүнүп кетпесин депчи, бир аз мындай өзүнүн баалуулугун көрсөтүп турсун деп, анан ушундай жаралды. Эң сонун. Анан муну азыр өзүңүз эле кийип жүрөсүзбү же сатыкка да барбы? Мисалы, мен деле кызыгып калдым, көрүүчүлөр да кызыгышы мүмкүн дегендей. Ооба, буйруса ушул сурагандар аябай көп. Негизи эле мындай бир нерсени тиксем, мен өзүмө тиккенде дайыма эле сурашат да, каяктан алдыңыз дегендей. Болот жакындарым, мисалы кардарларым, ошон үчүн аларга деле тигип берип турам да. Муну азыр ошол пиджактарды чогултайын деп атам, чогултуп баштадым. Буйруса жаңы линия чыгарам. Чоңураак мырзалардын пиджактарын. Негизи монтип башында монтип. Видео бар болсо бергиле. Башында монтип сунуштаган болчумун негизичи. Келгиле, мен кооздоп берем, ошол үчүн эле акча алам. Мужской пиджак, эркектердин пиджагы бар болсо деп, ошентип. Андан кийин кайра ойлондум, элдерге монтип кыйнап отурбай эле өзүм даярдап, ар түрдүү вышивка саймалар мененчи. Анан кийин сатыкка коеюн деп атам. Азыр чыга элек, Азырынча ооба чыга элек, буйруса жакынкы арада. Сонун мүмкүнчүлүк, мен да каалайын ошондо. Ооба. Эфирге кийип чыгайын, көрүүчүлөргө кызыгып калышсын дейли. Анан чынында эле баягы өзүңүз чыгармачыл адамсыз да, анан ар тараптуу чыгармачылык сүрөткө да тартасыз, фотоаппаратыңызды ала келиптирсиз, Көп нерсе ошол сиздин тарткан сүрөттөрүңүздү карап, аябай кызыгуу менен көрөм да. Өзгөчө азыр баягы күздүн сүрөттөрү көбүрөөк тартылып атса керек, Атайын буга мындай илхом деп коебуз го, ошол керекпи? Мисалы, же бул жумуш болгондуктан барып тартып бере бересизби? Жок, мындай болду. Мен 6 айга Турцияга кетип калдым, ден соолукка байланыштуу. Анан бирок ал жакта деле бир аз иштеп жүрдүм. Ошол жакта жүргөндө быйылкы жылга бир аз өзгөчө киргим келди да. Анан жылда эле көбүнчө студиялардан көп чыкчу эмесмин. Анан көчөдө тартсам деле аябай мындай башкача болчу да. Анан быйылкы жылга бул жаңы объективди алдым. Анан алып мындай жаңы нерселерди изденгим келип, мисалы акыркы сүрөттөрдө дагы кадрларыма аябай жаккан кадрлар тарта баштадым да. Бул деген мындай мээде ойлонуп туруп, жаңылык жасашым керек же жаңы жакшы кадрлар тартышым керек деп ойлонуп, анан кийин ошол эргүү менен келдим дагы, анан кийин иштеп баштадым. Бул демек эргүү керек адамга. Эргүү керек, ооба. Бирок мындай болот. Мисалы, жумушта бизде эң негизги анан жумуш болгондо деле мен алдын ала даярданамын. Мисалы, сүрөттөрдү бир үй бүлө канча кишиден турат? Үй бүлө боло турам болсо да, үй бүлөлүк фотолорду ойлонуп, өзүнүн шпаргалкалар бар, атайын сайттарчы. Аларды ойлонуп, карап, анан кардардын булга чейинки сүрөттөрү кандай? Ошолорго чейин изилдеп, анан кийин жаңы референстерди сунуштаймын да. Мына ушул кадрлар тартсак болот, кааласаңыз тыштан, күзгү маанайда, кааласаңыз студиядан же үйдүн ичинен депчи. Азыр акыркы кезде мындай үйүнө чакырып да сүрөткө түшкөндөр аябай көп да. Убакыт коротпойт, биз барабыз, тартып беребиз. Бирок ошол домашний съемка дейт го, үйдөгүсү. Ошол дагы аябай кызыктуу болуп атат. Анан ушундай даярдык, эргүү, баары чыгармачылык, анан кийин маанай бар аралашкан. Айтып калбадыңызбы, үйдөн түшүп атат дегендей, дагы бир бул жаатта азыр мурда көп нерсе бул нерсе болчу эмес да. Үй бүлөлүк фотосессия жасаш керек, же болбосо профессионалдуу сүрөткө түшүп коюш керек деген көп болчу эмес. Баягы көп нерсе ойлочубуз, бул ырчылар, же болбосо элге таанылган адамдар түшөт болуш керек деген. Азыр көпчүлүгү түшүп калды. Мисалы, үй бүлөлүк жакшы бир сүрөттөрдү чыгарып башташты дегендей. Дагы эмнени каалап атышат көп нерсе? Эмне кылгылары келип атат? Суранычтар. Мисалы, мурун деген көбүнчө мындай жөн эле турган сүрөттөр болчу го, отуруп карап бул деген. Азыр жандуу сүрөттөр көбүрөөк актуалдуу да. Мисалы, басып баратканда же ойношуп атат, үй бүлөсү менен чуркап, камерага көбүнчө ошол мурунку система менен калып, мисалы, мага келген кардарлар көбүнчө камерага кара деп балдарын кыйнай берет да. Мен айтам,
тимеле койгула депчи. Мындай жандуу кыймылдай берсең, кандай болсо ошондой түшө берсең. Бирок арасында камерага караган кадрлар болот. Кийин чоңойгондо деле көрсөткөндө, анан башка, мисалы, бир жерде өзүн көрсөтсө деле эстеликке калса да, биз монтип ойнодук беле депчи. Ошондой кадрларды тартып коебуз, анан жандуу кадрлар азыр актуалды деп айта алам, анан дагы кардарлардыкы негизи эле сулуу болуп түшүү деген. Анан негизи эле ушул фотосессияга келгендеги маанай башкача болот да, бир эйфория менен жашашат. Мен өзүмө деле фотосессия жасасам билем да ошол нерсеничи. Кардарлардан да ошону көрөмүн. Себеби деген фотосессияга атайын келип даярдануу процесси, алды убакта түшүп атканда камеранын астында болосуң да, өзүңдү башкача сезет адам. Ошол нерселер анан баары биригип, андан кийинки өзүн көрүп, камерадан көрүп, мен ушундай сонун сүрөттөргө түшө аламбы деген эмелерди көргөндөн кийин анан өзүн жакшы көрүү, ушундай сонун көз ирмендерди тартуулайт. Ошол үчүн дагы мындай фотосессияга келип сүрөткө түшүүнүн мындай кандай десем, талабы жок да, ким кандай түшүп атат, кандай калып атат, ошондой кылып тартып беребиз. Азыр мындай колго чыгарып алууну көп колдонбой калышты окшойт да, электрондук түрдө жиберишеби? Ооба, электрондук түрдө жиберишет, бирок мен ушул негизи аябай эле оюмда бар. Жок дегенде бир 10 сүрөттү кардарларга чыгарып бериш керек депчи. Себеби деген бул электрондук вариантта бар, бирок көптөр жоготуп калышы мүмкүн. Сакталбай, ооба. Кагаз түрүндө дайыма калат да. Мен өзүмдүн сүрөттөрүм дайыма чыгарып турам да, аз-аздан болсо делечи, эстелип калсын деп, анан альбомду ачып көргөндө, кече жакын эле айылга барып келдим. Ошо альбомдогу эски сүрөттөрүм бар, 20 жаштагычы, 25 жаштагы ошо сүрөттөрдү көрүп, мен ушундай болгон экем деп, ошол жерден көрдүм. Бирок эми телефондон кечке артка барып карабайсың же ноутбукта эски баракчаларды ачып отурбайсың да. Ушундай жакшы көз ирмемдерди алып коюш үчүн менин оюмча электрондуу вариант деле жакшы, бирок сүрөткө мындай кагаз түрүндө чыгарууну сунуштайт элем. Мурдагы сыяктуу эле. Мурда жалаң кагазга чыгарчу эмес беле. Ошо кагазга чыгарганда эле өзүнчө бир эмеси бар. Жакшы жактары бар. Эң сонун, урматтуу көрүүчүлөр, биз сонун маектин үстүндөбүз. Эгерде сиздер тарапта дагы суроолор пайда болсо, бизге жиберсеңиздер болот. 0508 400 100 номери аркылуу суроолор болсо жибериңиздер. Жоксо сүрөткө түшөм деп сунуштаңыздар. Жооп бергенге аракет кылалы. Кандай түшүш керек, эмне? Алдыда дагы кызыктуу суроолорубуз бар. Абдан бир маектешким келип атат. Азыр болсо бир канча секундтан кийин көрүшөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар. Эгерде сиздин суроолоруңуз, сунуштарыңыз бар болсо, жогорудагы номерлер аркылуу күтөбүз. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала ботуна катталууңуз жана пачканы сканерлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү зоктуруп чай ичет. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, азыр келген коногубуздун тактап айтканда Жаңылай Кикееванын кыргыз эстрадасындагы ырчылардын кайсы чыгармалары жазган болду экен деген суроо жаралышы мүмкүн. Балким уккандырсыз, укпай калгандырсыз дегендей ушунчалык көп экен, бирок кээ бирөөсүн айта кетейин. Нурлан Насиптин Мени унут чыгармасы, Асель Кадырбекованын Бактылуумун, жана Нурлан менен Аселдин Бакытымсың чыгармасы, Аваз Акимовдун Сезим сыры, Эрлан Андашевдин эң элдер жакшы көргөн чыгармаларынын бири Сүйүп калдым кантейин чыгармасы, Бактыгүл Бадыева, Ильяс Абдыразаковдун көптөгөн чыгармалары баарын айтып отурсак көп, KG Элмураттын ырлары, Айганыш Абдиева, Бактыгүл Бадыева, Айгерим Эшим, Айгерим Расул кызы менен Нурлан Насиптин акыркы чыгармаларынын
бири эки жүрөк, кыскасы аябай көп экен. Аябай көп. Мына ушул чыгарманын бардыгын жазгансыз, Азыр ушу бир аз алыстап атам деп калдыңыз, Кайра жазыңызчы, анткени сонун чыгармалар чыккан да. Ооба, буйруса, рахмат. Негизи ушул ырларды угуп калам да, кээде өзүм деле анан көбүнчө мындай радиолордон, бир жерлерден угуп калганда деле өлө сүйүнөм да. Анан кийин кайра жазышым керек, кайра жакындашым керек деп. Ушуларды мен жазганбы деп, Сон жазып койгон экен дейм да. Анан кээде кээ бир тексттерин окуп алып, мурун жазгандарын окуп алып, ушул жерин башкача кылып койсом деле болмок экен деп коем. Анан бирок буйруса ооба жазам. Биз эме да ичибизде жашайт да, баары бир делечи. Кээде мындай кыңылдап, ырдап, ушу оондор сонун болгон деп, ырларчы, сөздөрү деп. Анан ошон үчүн деле жакынмын. Баягы ырларды жазууда, мисалы сонун чыгармалар жазыңыз, анан кээ бирөө мисалы кара сөз менен жазып, анан агоон жазылат. Анан сиз айтып калдыңыз жогоруда минустарын жиберет деп, оңго жазылган ырды оңой жазасызбы же тескерисинче сөз менен жазып оңго берген жакшыбы сизге? Кандай ыңгайлуу? Мага азыр көбүнчө минус менен жазган жакшы, оонго. Себеби деген, мисалы бир ырчы бир оонду жаратып алып туруп, мен ушуга ушундай сон текст болсо деп, анан кээде да арасында өздөрү деле бир эмелерди сүйлөп коюшат да. Анан ошого жакын болсун деп айтканда, ошого жарашат жазамын. Мисалы, алар монтип берет. Мен ушул ырды берип атам. Угуп көрсөң дейт да, анан мен сураймын. Бактылуу болсунбу? Кайгылуу болсунбу же ажыроо жолдочу, сүйүңдөн башка жака кеттиңби же сүйүң менен кошулдуңбу же бактылуу болдуңбу, кандай болсун, кайсы тарапка жазайын, кайсы багытта болсун деп сурап алам. Анан ошонун ою менен эле музыканы ошол эмеде маанайда угуп баштайм да. Ошого жараша. Бактылуулук болсо бактылуулук сөздөрү менен угуп баштайм. Кайгылуу болсо кайгылуу сөздөр менен угуп баштайм. Анан ошого жараша минус менен жазган ыңгайлуураак. Негизи мен жазгандан бир эки ыр эле бул сүйүп калынган теңге Эрлан өзү оон жазган. Анан Эмил, унутуп калдым, Эмил деген бала бар. Ошол дагы бир ырга ал дагы эме кылган, оон жараткан да. Калгандардын баарынын минуска жазган. Демек, бир экиле ырыңыз оонго кеткен экен да. Сүйүп калдым кантейин жөнүндө сурагым келип атат. Бул сөзү эле өзгөчө сонун. Эми эмне кылайын, эми сүйүп калсам деген сыяктуу эле да. Бул кандай учурда жаралган? 2009-жылы, 2009-жылы мен деген радиолордун атын айта берсек болобу, айта бериңиз. Манас радиосунун угарманы болчумун. Анан ошол жакта көп барчубыз. Анан ал жакта Шаризат деген эже иштечү. Анан дайыма эле барып конок болуп же жөн элечи кадр эме сыртында. Анан ырларды жазып, анан ошол жылдары Эрлан бир эмеге барган. Славян бир конкурс бар болчу. Бир конкурска барганда анан Эрланга арнап эме жазгыла деген. Ким жакшы ыр жазса, 18 жашымда, 19-20 жашымда да, кичинекей болчумун. Ким жакшы ыр жазса, ошол ырды эме ошол жеңүүчү конокко келет деген да, эмегечи, эфирге чыгат. Эфирге чыгат деген радиодо. Анан мен бир ыр жазганмын, ал бул ыр эмес болчу, бирок башка ыр болчу. Анан мен эфирге барганмын. Жазгандан кийин анан келип, кайра анан ошо ыр жаралып калды да. Угарман эме кызыгып жүрүпчү. Анан ошол ыр жаралгандан кийин анан мен Эрланга мындай дептер бергенмин, тетрадь ырларды. Анан ошол ырлардын ичинен бул сүйүп калдым кантейинди тандап, анан ошого оон жараткан. Эң сонун. Демек бул бая сиз барып жүргөн радиодагы бир мотивация берип жазгыла деп айткандан кийин аябай кызыктуу. Негизи мурун жазчумун, бирок ошол учурда бул Манас радиосунун аябай эмеси бар да, салымы бар да бул ыргачы. Ошентип барып, ал жакта тааныш болуп, жолугуп, ал учурдагы менеджер, продюсер Айбек Ахматов деген бала бар болчу мырза. Ошолор менен таанышып жүрүп, анан ошол жаралган. Андан кийин биринчи жолу бирок Тумар радиосунан кеткен. Эксклюзивдүү болуп,
мындай бат вариантында жазылып ошол жак кеткен. Дагы эсимде 12 декабрда биринчи жолу 2009 жылы менин оондо биринчи ыр болуп жаралганда, андан 2010 жылы хит болду. Эң сонун. Мына ушундай ар бир ырдын жаралышынын өзүнчө бир тарыхы бар, Ырларыңызды кандай кылып бересиз? Акчаларын өздөрү сунуштайбы же сиз сунуштайсызбы? Бир эме бар. Раматлык Эмирбек Иманалиев агайдын айтканы бар да, акчага жазсаң, жазылбайт. Анан ушундай сыяктуу бир ой бар болчу да, акчага жаза турган болсоң, ал он жетпей калышы мүмкүн деген эле ушундай да. Мындай өзүңдүн каалооң менен, жан дүйнөң менен жазсаң, ал башкача ыр болуп чыгат дегендейчи. Меники да ошондой да. Мен сунуштап акчага жаза турган ырларым дээрлик көп эле, акчага жазган ырларым дээрлик көп эле хит болгон жок да. Анан мындай чын жан дүйнөм менен жазганда деле ошо чарманы ойлоп эле жазып койгон ырлар көбүнчө жакшы элдин кулагында да. Анан ошого дагы, бирок кандай десем, бул жерде чыгармачылыкта мен бул жаатта акча таап иштебегениме мен үчүн көп деле маанилүү эмес, бирок бир аз баркталсын деп эмгек акылга мындай бир нерселер болот да, бартер аркылуу дегендейчи. Ырымдап дегендей. Ошондой болот. Бирок эми бизде кыргыз патент бар эмеспи, жылында бир жолу эме алып турат. Ошолорду алып турабыз акча. Жакшы. Азыр бир аздан кийин улантабыз. Келчай чели программасы биз болсо улантабыз. Белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Gold компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Gold чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала ботуна катталууңуз жана пачканы сканерлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздердин күнүндүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Gold даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү олтуруп чай ичели. Пиала Gold түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Gold чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Программабызды уланталы. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, сиздерден келген билдирүүлөр бар экен. Аларга назар салса, мындай суроо бар экен, жаңылай. Өзүңүз канчадасыз дейт? 18-де да. 34 жаштамын. 34-те. 34-төгүдөй көрүнбөйт, караңыздарчы. Сизге ошондуктан да кызыгып атса керек. Жогоруда айтып калбадыңыз беле, мен 20-25 жашымды эстеп десеңиз, анан элдерге кызык болуп атат окшойт, Кийинки билдирүү бар экен, каяктан болосуз, азаматсыз, сулуу кыз экенсиз деп 0714 менен бүткөн абонент жазыптыр. Рахмат чоң. Мен Жалал Абад областынын Аксу районунун Кербен шаарынын бирок ата тегим Сыны деген айылдан болот. Ошол жакта Кербенде чоңоюп өстүм, окудум, анан Бишкекке качып келе бердим. Негизги кесибиңиз кайсы? Негизи башында окуган эмес болчумун, кийин анан заочно тапшырып койдум, финансистмин. Колледжде эле аяктап койгом. Анан жогорку окуу жай деп айтышкан, бирок мен курстарды тандадым. Ар түрдүү курстарга окуп эле, анан ошо менен эле жашап келип атам. Байкашымча чынында дайыма курстарга барып турасыз да? Башка курс, тигил курс, бул курсту айтып турасыз. Мен билгенимден таеквондо менен дагы көп алектенип жүрдүңүз. Ал жагы азыр кандай болуп атат? Негизи жанымда кишилер бар го. Ичинде аябай өрттө жанып турат, анан бирок алга денеси тоскоолдук болот дегендейчи. Мен ичимде дагы эле ошондоймун да, азыр койсо деле азыр деле барып мындай таеквондого барып келет. Бирок травма алып калдым, сол бутумдан эме тура эмес деп алганда.
Өзүм үчүн эле машыкчумун, бирок ошентсе деле. Анан ошол үчүн дагы андан кийин да бир футбол ойноп жатып да бутума травма алдым, маршруткага кетип баратып дагы ошол эле бутума тийе берип, анан кийин аны спортту жөн эле коеюнчу дедим. Бирок башка түрүмен да, мына жеңилирээк айымдарга керектүү түрүнө өтүп кеткем азыр. Анан ошол таеквондо калды, ошо боюнча көп кур менен токтоп калдым. Негизи тренер болом деп аябай кызыккан болчумун. Мындай кызыгуум жакшы болчу. Анан судья болуп бир аз чыгып калдым ортодо эмеге. Анан кийин ошол травмалардан кийин көңүлүм калып калды. Ошондон кийин барбаган жокмун. Түшүнүктүү. Көк кур менен калып калдым дедиңиз. Кандай курга жетиш керек эле? Чеги жок. 9-дан дегенге чейин бар. Жетип эле 9го дейм. Анан меники көк курдан кийин кызыл курдан кийин кара, карадан кийин анан кийин 1-дан 2-дан 9-данга чейин кете берет. Мастер спорта деген нерселер бар. Аябай толтура көп да, анан ошон үчүн мен ортодо калып калдым. Буга чейинки курлар кандай өңдө эле? Биринчи ак болот. Ак болот. Ак болот. Анан сарыдан 2 жолу аттестация тапшырасың. Анан жашылдан 2 жолу тапшырасың. Анан кийин көктөн 2-чи жолу тапшырасың. Мен как раз кызылга даярданып атканда болуп калдым да. Түшүнүктүү, кызыл алмак экенсиз да. Кызылдан карага жакын эле болчу. Жакшы экен. Анан айымдарга жакыныраак деп калдыңыз. Азыр кайсыл спорттун түрү менен башыга отасыз? Негизи мындай деле спорт дебейин, кандай десем, дене мүчөнү, мисалы осанканы түз кармоо, дене мүчөнү ордунда чойлуу жагына фитнес стретчинг деген эмеге өтүп кеткен, флай йогага окшогон эме тарабына. Ошого барып атам, анан бийге кызыгып латин бийлерине, бачатага барып баштаганмын. Сизде бош вакыт болобу? Болот да. Кайсы вакытта болот? Кандай десем, убактымды мындай бөлүп алганмын да. Анан ошол акыркы күндөрү эртең менен басканга да кичине аракет жасап баштаганга байланыштуу. Негизи күндүз басамын. Мисалы, съемкага бара турган болсом, жөө эле барам да. Мен жөө эртерээк чыгып, жөө барганым жакшыраак, ден соолукка пайдалуу дегендечи. Күнүнө жок дегенде бир 8-10 километр, 15 километр деле басып кое берем. Анан ошого эмемин убактымды, мисалы, эртең менен басып баштаганда 6:30 ойгонуп, антимитип даярданып 7-де чыгып, 8:30га чейин келип, 8:30дан тамактанып, таңкыны. Анан саат 10го ошол эмеге барамын. Фитнес стретчингге. Алга баргандан кийин эртеси күнү кайра кечки саатка алып койгонмун да, бийдичи. Анан ортосунда иштеп, обработка жасап, өзүмө убакыт бөлүп жүрө берем. Достор, курбуларга убакыт барбы? Ооба, бар, сөз. Жолугуп турабыз, ооба. Мен менен баскандагы эме досторум бар. Чогуу басып жүрүп сүйлөшкөнүбүз бар. Чогулуп, жолугуп отуруп калгандар бар. Бир жакка барып турабыз, ошон үчүн убакыт жакшы эле. Жакшы. Элди сүрөткө тарткандан сырткары өзүңүз да сүрөткө чыгып жакшы көрөсүз. Сонун бир сүрөттөрүңүздү көрөбүз. Сизди ким тартат? Мени ар ким тартат. Анан сиздин кутулуңузга толобу ал нерсе? Мен өзүм, кандай десем, өзүм кадрды коюп берем, каалаган кадрды коюп берем. Анан ошол жерде туруп кечке баса бер дейм да. Анан ошолдон өзүмө жакын бир кадр чыгат. Анан ошону өзүм тандап алам. Ошентип тарттырамын. Анан атайын студияларда түшкөндө курбум кызы экөөбүз бири-бирибизди тартып. Мисалы, ошол фотографтардын ичинен дейли, обработкасынан, мисалы, ошо тазалап түзөө боюнча бул мунун иши экен деп байкап биле аласыңар да, мындай стиль, жолсу башка бир нерселер болот го. Илгери билчүмүн негизичи. Бул деген могу фотографтык экен, мындай экен деп. Азыркы учурда биз деген эмеге обработка деген адамды жасалмак кылат да көбүрөөкчү. Ошон үчүн бир аз жандуураак бергенге аракет кылып баштаганбыз да. Мен өзгөчө ошондойду тура көрөм да. Эми мындай буручтарын кичине азайтып коюу же өзүнө жакпаган нерселерин түздөп коюу мүмкүн. Бирок жеңилирээк жасаганда ошондой бир жандуу, жакшы, реалдуу сүрөт болот да. Ошон үчүн азыркы учурда мен обработкадан бирөөнүн ишин тааныбаймын. Билбейм да, кайсы фотограф тартты экен деген.
билбейм, байкагандар болот керек, бирок азыр көбүнчө маани берилбей калды окшойт ошол нерсегечи. Же фотографтар көбөйүп кеткенге ушундай болуш керек. Мурда саналуу болчу, Аз болчу. Менден деле мурун көп аз болчу да. Анан менин учурумда деле бир аз азыраак эле, азыр көп эле. Талап көп да ошончо фотографтарда. Түшүнүктүү. Дагы биз билбеген кандай таланттарыңыз бар? Дагы деп коеюн. Азыр деп коеюн. 2016-жылы визажист болуп иштегенмин. Алын курсун окуп, диплом алып, сертификат алып, ал дагы бир убакыттын бүткөндөн кийин токтоттум. Андан чач кесүү боюнча дагы кызыктым. Азыркы учурда чач кирпиктерди мурун өстүрүү эмес беле, азыр ламинирование деп чыгып калган. Азыркы учурда деле жасап турамын. Керектүүлөргө өзүм жасап алам, анан сурагандарга дагы жасап берип турамын да. Ошондой талантым бар, дагы башка унутуп атам. Мурда ушул медиа тармакта иштеп жүрбөдүңүз беле? Бул тармакта дагы иштейин деген ойлор барбы, балким? Негизи мындай болот эт. Ошо жакында эле бир телеканалга барганда мени жаңылыштан ырчы айым деп айтып койгондо, өзүмчө ойлонуп калдым да, ырчы болуп кетсемби деп, ичиндечи. Жан дүйнөмдө негизи ошол тарапка барган ойлорум деле бар. Мен кичинекейимде бир тойдо ырдаганымда бир маданият үйүнүн директору кызыңарды бизге бергиле, биз ырчы кылабыз деп ошентишкен да. Анан ата-энем менин балам ырчы болбойт деп, ырчы мурун башкача көз караш менен каралып, башкача калышчу. Ырчы болбойт деп беришпей койгон. Мен аябай кызыгуум бар болчу. Мен тойго барганда дайыма ырдачумун. Азыр караокеде ырдайм деп койбойм. Үйдө делечи. Анан ошого бир аз кызыганмын. Анан өзүм жазган ырлардан жакшы оон жаратып ырдап койгум деле келет да. Бул эми популярдуу болуп бир нерсе кылып салуу эмес. Жандыгымда турган нерсени чыгарып кой, ал орду менен кете берсин, ушундай нерсе да. Бирок баш отум менен кирип кетүү эмес. Ошондой оюм бар. Андан тышкарыда телевидение боюнча ушул өткөндө дагы эфир камера мени жактырат, камерага жакшы эме болом, анан мындай сүйлөгөнгө дагы көнүп калганмын деп, алып баруучулукка деп ойлонуп койгом, мындай эле оюм да. Бирок азырынча билбейм. Азырынча белгисиз. Белгисиз, ооба. Бирок оюңузда бар. Мындай, ооба, оюмда бар. Мурун деле бар болчу. Кээде көптөрдөн сурап калсам айтышып берет го, мен ырчы болгум келчү, мен теле алып барчу болгум келчү деп, мен даже киного деле тартылгым келчү да. Жакында эле бир мындай кыскача бир эмеге деле тартылдым. Ал деген азыр жашыруун да, бирок мындай секундалык эле фото, съемка, бирок кызыктуу. Бир агентствага мен эме берип койгонмун да, өзүм данныйымды, балким керек боло турган болсо мен тартыла берем деп. Сонун бул тармактарга сиз айтып аткан нерсенин бардыгына барсаңыз, сизге жарашат чындыгында. Жана ошол нерсени да көргүбүз келет, пландаштырып, өзүңүз айткандай, бул тармакка келүүңүздү биз каалайбыз. Чыгыңыз, чынында сизди камера сүйөт анткени, жакшы көрүнөсүз, сүрөттөрүңүздөн деле байкап атабыз дегендей, ийгилик каалайбыз. Сиз менен маектешкен аябай кызыктуу болду. Да келип туруңуз, ыраазычылык билдиребиз сизге. Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ийгилик телеканалга. Сизге да ыраазычылык билдирели дагы. Мына ушул биздин чакан Пиала Голдтан сизге белегибизди тапшырып коелу. Чай ичип, бизди эстеп туруңуз, Ай, сон. Кружкам жок болчу деп койбойм. Чоң рахмат. Дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз, чыгармачылык эрбүү каалайбыз, ырларды жазыңыз дегендей. Ыраазычылык, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде Жаңылай Кекеева болду. Ал эми алып баруучу мен Айпер Адамкулова болдум. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.